Сөз эркиндиги, улут эркиндиги. Муну түшүнбөгөндөр соңку тарыхыбызга кылчайат бекен? Жок, кылчайбайт аларың. Кылчайса, мына бул ата бейит турат. Улуттун эс тутумунан өчпөс. Улуттук боштондук үчүн курман болгон эмеспи булар? Кол буттан байланып, тил ооздан калтырган жазаны тарткан бул бечаралар. 37-жылкы Сталиндик репрессия курмандыктары булар. Сөз эркиндигине жетпей курман болгон бул бечаралар. Эркиндикке жетпей зарлап өтүшкөн. А биз бүгүн эркиндикке жеттик дейбиз. Арийне эркиндиктин баркын билсек гана. Эркиндикке жеттик дегенибиз менен бирок ушул эркиндигибизди чектей тургандар четтен чыгат. Тилибизди бууп, колубузду байлап бере турган кошоматчылар келечекте дагы канча эл душмандарына оргазат болду экен. Кремль. Далайым күн тийген жердин көкү кылды го бул Кремль. Орустун ак падышачылыгы да дал ушул Кремльде отуруп чечкен кыргыз элинин тагдырын. 16-жылкы үркүндө эстейличи. Орус бийлиги кыргыздын ою менен эсептешип коюппу? Ой эркиндиги, сөз эркиндиги чектелген ата бабаларыбыз үркүн окуясына кабылган ошол 36-жылдагы Сталиндик репрессия курмандыгына чалынган улут каймактарынын тагдырында ушул Кремльде отургандар чечкен. Түшүнгөнгө мунун баары Россиянын империялык саясаты. Биз Россия үчүн өз алдынча кубаттуу мамлекет болгонубуздун кереги жок. Биздин эгемендүү мамлекет курганыбызга Россия эч качан кызыктар эмес. Биз аларга Россия империясынын курамында жашаган этнос катары гана керекпиз. А өз алдынча кубаттуу мамлекет курган улуттук эркиндигибизди расмий Кремль эч качан каалаган эмес. Ушуну качан түшүнөт? Жолуң болгур кыргыз урпагы. Адам эркиндигин чектеген мыйзамдардын баары Россиянын мыйзамдарын белимчидей туураган саясий топтордун колу менен жасалып жатат. Азырда Россиянын империялык саясатын улантуучулар Кыргызстандагы сөз эркиндигин, интернет эркиндигин чектөөдө алаты менен ал мыйзамдар Кремльдин расмий буйругуна кыңк этпеген кошоматчылардын колу менен жасалат дайым. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Кайран көсөм Чыңгыз Айтматовдун бул айтканда канча кабат ойлор катылган. Адам болуу кыйын албетте. А өз алдыбызча улут болуу андан да кыйын го. Кыргыз болуу кыйын болуп турат. Кыргыз болуу кыйын болуп барат. Глобалдык проблемалар турат алдыда. Геосаясий кызыкчылыктардын алкагында өз алдыбызча улут боло албай атканыбыз, түбү барып сөз эркиндигине, ой эркиндигине жете албай келатканыбыздан го. Биздин боштондугубузду каалабайт экен Россияң. Биз дагы канча муңга чейин Россиянын жетегинде жашайбыз. Биз качан өз алдыбызча саясат жүргүзгөн кубаттуу мамлекетибизди түптөйбүз. Мына бул ата бейитте жаткан шейттердин тагдыры, тарыхы качан сабак болот бизге? Кырчындай жаштар адилеттик үчүн, эркиндик үчүн, улуттук кайра жаралуу ишеними үчүн окко учканы бүгүнкү бийлик башындагыларга не сабак болбоду? Түндүгүбүз мына минтип шаңкайып турганы менен үзөңгүдөн канча жолу бутубуздайды. Мына бул үзөңгүлөр улуттун эс тутумубуз эмес бекен? Элмей кайык өтүп канча закымдар. Ага калак болор жалгыз акылман. Калагы жок. Кайык тигин башкарат. Калктан чыккан баштары жалаң ашкабак. Төрөлөр көр ыйлап жатса мискиндер. А Кудайда күч жок муну тизгиндер.